16-сентябрда Талас облусунда Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Төлөбердиевдин 100 жылдык мааракеси белгиленди. Маараке баатырдын 100 жылдыгын белгилөө республикалык маанидеги юбилейлик иш-чаралардын тизмесине киргизилип, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан өткөрүлдү. Алгач Талас облусунун Кара-Буура районуна караштуу Чолпонбай айылында анын музейинин жаңы имаратынын ачылышы болду. Тактоолор болуп атат. Бул Баткен боюнча ошондуктан Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдиги бүгүн баштагыдан да өтө маанилүү болуп элибизге керек болуп турат. Ошондуктан ушул элибизге, жерибизге дагы бир жолу ушу атабыздын мекен үчүн, ушул тынчтык үчүн өзүнүн өмүрүн ардаган, өзүнүн өмүрүн сунуш кылып берген баатыр катары бүгүн даңазалаганга аракетибизди жумшайбыз. Иш-чараны утурлай жалпы эле Талас облусунун туризм тармагын өнүктүрүү боюнча да атайын жол картасын түзүүнүн алкагында бир канча иш-чаралардын жана маданий объектилердин ачылышы болуп өттү. Алсак Кара-Буура району боюнча бардык маданий иш-чараларга ылайык келе турган Семетей кинотеатрынын ачылышы болду. Район боюнча бул убакка чейин бир дагы маданий имарат жок болуп келген. Biz Talaska келгенде туристтер келеби, ички туристтер келеби, сырткы туристтер келеби, ошолордун бардыгы биринчи Манасордого келип, Манасордодон Кировкага келип, Кара-Буурага келип, бул жерде Чолпонбай Төлөбердиевдин бүтүндөй өмүр таржымалы менен таанышып, андан ары Шекерге өтүп, ал жерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан жаралган жерлер, ошол жерлер жөнүндө жазылган чыгармалар, музейлерин быйыл жаңылайбыз. Андан кийин өзүңүздөр билгендей Талас согушу, Атлак согушу деген дүйнөлүк тарыхта эң чоң жер бар. Ошону дагы азыр чоң реконструкция кылып, жакшы бир тарыхый мемориал ачкан жатабыз. Ошолордун бардыгы бир чоң бир маршруткага айланмакта. Ошондуктан быйыл ошол музейди ачабыз. Бүгүн Кара-Буурада чоң майрам болуп атат. Анткени биздин кинотеатр көп жылдан бери ошо ремонтко муктаж болуп туруп калган. Анан Талас областык өнүктүрүү фондусунан акча каражат бөлүнүп, бүгүнкү күндө мындай толук ремонттон өткөрүлүп, ачуу азем болуп атат. Райондо чоң майрам, элибиз аябай кубанып атат. Мындан ары бул жерде чоң иш-чаралар өтөт, өнөрчүлөр келет, театрдан ташталган оюн-зоктор өтөт, элдик дагы жыйындар болуп турат. Элдин кубанычында чек жок. 100 жылдык мааракенин алкагында өткөрүлүп жаткан иш-чаралардын негизги бөлүгүн спорт оюндары түзүп, келген коноктор жана район тургундары Чолпонбай Төлөбердиевдин эрдигин даңазалашып, ал бир эле кыргыз элине гана эмес, бүтүндөй дүйнөгө мекенчилдигин даңазалаганын айтып отурушту. Анын жасаган эрдиги башкаларга үлгү болоорун белгилешти. Мына Чолпонбайдын киндик тамган жери, эли жери Чолпонбай айылында мына 100 жылдыгы белгиленип атат. 100 жылдыгы чоң деңгээлде белгиленип атат. Мына Кыргызстан улуу каада салты, бүт ат чабыш, күрөш, кандай гана бир неме оюндар болсо бүт көрсөтүп, жогорку деңгээлде көрүнүп атат. Ошо Чолпонбай Төлөбердиев ушул Кыргызстандан барып, Кыргыздын эли үчүн, жери үчүн, бүткүл дүйнөлүк баягы республика болуп турганда ошонун эли жери үчүн канын төгүп, ушундай бир эрдик жасап кеткен экен. Эрдик эч убакыт унутулбайт экен. Мына Чолпонбай Төлөбердиевдин бүгүн эрдиги дагы бир жолу даңазаланып атат. Чолпонбай атабыздын эрдиги 1941-жылы согушка чакырып, 42-жылы декабрда Амбразорого Дузотко биринчи жолу төсүн тоскон кыргыздын баатыры болгон Чолпонбай атабыз. Александр Матросов андан кийин 8 ай, 9 айдан кийин тоскон. Ошо кезекте шовинизм болуп, Александр Матросов биринчи деп анан экинчи Чолпонбайды көрсөткөн. Бул туура эмес, муну биздин жаштарыбыз билиш керек. Аны силер айтышыңар керек. Телевидение аркылуу маалымат каражаттарынан биз сыймыктанабыз Чолпонбай атабызга ушунчалык төсүн тоскон, төсүн окко элетип койгон, өзүнүн эли журтун аман сактап калыш үчүн жол ачып берген. Ушундай эрдик болгон, бул биздин атабыз мыкты болгон. Чолпонбай Төлөбердиев 1922 жылы Талас облусундагы Кара-Буура районуна караштуу Чымкент кыштагында туулган. 1941 жылы сентябрь айында аскерге чакырылып, согушка кирген. Бул инсандын тарыхтагы эрдиги өзгөчө. 1942 жылы 6 августта Россиянын Воронеж облусундагы Селевни кыштагын бошотууда душмандардын дзотунун амбразурасын денеси менен жаап, баатырларча курман болгон. Мындай эрдик үчүн Чолпонбай Төлөбердиевке 1943 жылы 4 февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам берилген. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Талас облусу.